Ийгиликтүү адамдар саякатка салган акчасын чыгаша эмес, инвестицияга карашат. Чет өлкөгө чыгып, эл жер көрүү менен адамдын дүйнө таанымы кеңейип, өздүк өсүүсү үчүн бир катар идеяларды дагы ала алат. Ал турсун айрым адамдар ийгиликтүү жашоонун бирден бир сыры бул жылына кем дегенде 2 жолу саякаттоо дешет. Саякат деген эмне жана ал адамга эмне берет? Өзүнүн саякат тажрыйбасы менен Уштапта Лондондо жашап иштеп жаткан кыргызстандык BBC кыргыз кызматынын продюсери Кубат Касымбеков Капитал менен бөлүштү. Саламатсыздар, Б Эйфель мунарасы жаңы эле жарыгын чыгарып монтип жалтырай баштады. Жалтыраганда элдин баары кол чабышат экен. Мунаранын жанында көрүнбөй калат болушу керек. Эми көрүнүшү мүмкүн. Саякатташ үчүн сөзсүз бай болуш керек деген ойго деген жоромолго мен кошулбай калдым. Балким мурда ошондой ойлочумун, бирок өзүм бир аз болсо дагы Европанын бир топ өлкөлөрүндө саякаттап келгенден кийин бул ой туура эмес экен, бул адамдын өзүнүн ичиндеги ой экен, аны кармаган бир чек экен деп ойлоп калдым. Анткени аз акча менен болсо деле өлкөлөрдү кыдырып, өлкөлөрдү көрүп, саякаттаган мүмкүнчүлүк бар экенин билдим. Буга өзүмдүн соңку жылдардагы саякаттарым мисал болду да. Саякат дегенди адам кандай кабыл алат дегенди айткым келип атат да. Мисалы, эгер саякат дегенде барып 5 жылдыздуу отелде жатуу, барып көлдүн жээгине барып эс алуу, же болбосо аябай кымбат баалуу тамактарды жеген нерсе келсе, эгер саякат дегенде, анда албетте ал кымбат болот. Бирок саякат дегенде балким түшүнүүдөн көз каранды болот болуш керек. Мен саякат дегенде көбүрөөк эле бир рюкзакты көтөрүп алып эле шаардын көчөлөрүн болобу, анын айылдарын болобу, жөө эле кыдырып жүргөндү көбүрөөк элестетем. Ошондуктан аны алдын ала пландоо натыйжасында арзан болуп калды. Мисалы, бул жерде өзүңүз айткандай алдын ала пландоо абдан маанилүү. Анан алдын ала кайсы жерге бара турганыңды, кайсыл күнү кандай иш чаралар боло тургандыгын пландап койсоң, бул жерде ошол жерге барып түшкөндөн кийинки убактыңды үнөмдөйт, акчаңды да үнөмдөйт. Мисалы, көп учурда мен барып калганда, мисалы, Римге барган учурду мисал келтирсем, Азыр мен Рим форуму деген жерге барам. Бул жерде убагында Рим империясынын маалында чоң-чоңдогон жыйындар өтчүрдүм. Эртеден кечке эмне иш болорун тактап алсаң, картаны эпап эле карап алсаң, анан мисалы мынча жерге барам, тиги күнчөдө тиги жака барам деп алдын ала пландап койгондо оңой эле болду. Мен Римге келип түшкөндө, Римде мурда болгондой эле, тиги бул имарат турбайбы, бул тиги имарат турбайбы деп бат-баттан эле убакытты таксиде жалдаган жокмун. Римде бир дагы транспортко түшпөй эле 2 күндө жөө эле барып кыдырып чыгууга мүмкүн болду. Бул албетте транспорттун дагы акчасын экономдоду. Ал эми алдын ала пландагандыктан мейманкананын дагы, учактын да билеттери арзан болду. Анан бул жерде тандоо дагы бар да. Болбосо Римде кымбат шаарда. Албетте. Мейманкана дегенде деле сөзсүз жана айтып кеткендей 5 жылдыздуу отель эмес, мисалы, конок үйлөрү бар, издешиң керек аны. Мисалы, издесең аябай эле арзан, балким шаардын ичинде четинде болушу мүмкүн. Бирок ошону көз жумтуруп барсаң, шаардын четинде көрүп калууга мүмкүнчүлүк болот да. Анан экинчиден шаарда кыдырып жүргөндө сөзсүз эле барып кымбат тамак жеш керек деген нерсени билдирбейт. Мисалы, мен көбүнчө супермаркеттерди кыдыра калам, ошол эле шаардын ичиндеги арзан тамактарды, ошол эле сэндвичтер керек болсо өзүм бөлмөдөн жасап чыгам. Ошолорду кыдырып жүргөндө жей берем. Маалыматтын башындагы бир маалымат, информациялар дагы бир аз болсо да кеңейе түшөт экен. Мисалы, бирок ал кеңейе түшөт дегенде сөзсүз эле барып кыдырып эс алып кетип калган эмес, эл менен сүйлөшкөндө. Мисалы, мен барган сайын эл менен сүйлөшө берем. Венецияга барганда аргентиналык легионер менен жолугуп калдым. Ал дагы ошол бир поездге түшүп калыптыр. Анан ал мага Франциянын легионунда кызмат өтөгөн экен. Франциянын легиону тууралуу аябай көп маалымат айтып берди. Мисалы, эгер француз тилинде сүйлөбөй койсоң, аларды кантип сабаганы тууралуу айтып берди. Анан өзү вегетариан экен, эч кандай эт жебейт экен. Анан ал кантип эт жебей, мисалы, өзүнүн организмин жакшы кармап турса да болорун айтып берди. Туура тамактан жолдорун үйрөнүп берди. Азыр мисалы адам менен мен кеңешип калам, мону жеш керекпи же муну жеш керекпи деген сыяктуу. То есть мен айткым келип атат, канчалык адам менен көбүрөөк сүйлөшсөң, маалыматың ошончолук кенен болуп атат. Бул экинчиси. Үчүнчүдөн эң башкы нерсенин бири бул өзүңө болгон ишеним. Анткени мен көбүрөөк жалгыз эле бир рюкзакты көтөрүп алып эле кыдырып жүргөндүктөн өзүңө гана ишенүүгө туура келет. Анан ошол учурда кечинде болобу, эртең менен болобу, түнгө чейин жүрө бересиңби, мындай баардыгын пландап, анан өзүңө болгон ишеним бир аз көтөрүлүп түшкөнүн байкадым. Бул Сейн деген дарыя. Накта француздардын, Франциянын жүзүн көрсө болот. Биякта музыканын чыгып аткандан дагы.
мен мисалы биринчи жолу Парижге чыккандагы менен андан кийинки сапарларымды карап көрсөм мен эч нерседен кооптонбойм, коркпойм дагы. Ошондо өзүмдүн чектеримди дагы чынжырларым бар да адамды курчап турган. Мен барсам эмне болом, кечинде чыксам мени эмнетип кетишет дегенчи андай нерселерден арылып болгон эле барам дедим, барасың, жасайсың, кыласың деген түшүнүк болуп калат экен да. Ошондуктан мен муну мисалы эч акчамды коротпой, өзүмө балким бир кийим алып алсам ошол акчаны, анда мындай кайтарымдуулук таптакыр болмок. Же үй албаса, үй албаса дагы чоң маселе да. ооба. Анан бул инвестиция дагы ушундай пайдасын алып келгенден кийин бул дагы көбөйөт да, дагы көбүрөөк инвестиция болуп сага пайдасын алып келет. Сен кайсы жерге барба, кайсы ишти жасаба, ошол эле өзүңдүн ишиң баштаганда деле ошондой ишенимдүүлүк менен баштасаң бул жакшы эле инвестиция болуп атпайбы? Мисалы, кетип баратканда булар шаардын тазалыгын кантип сактайт? Кандай система иштейт? Экинчи жагы мисалы транспорт системасы кандай жолго коюлган? Мисалы, биз көбүнчө транспортты акча менен бергенге көнгөнбүз. Мисалы, ошол эле проездной алган күндө деле ал системалар кандай иштеген деп аларды сурап көрөсүң. Аналар акчаны мисалы эч качан түздөн көп өлкөлөрдө мисалы акчаны түздөн түз кол менен алышпайт. Анан ошол системаны изилдеп көрсөң бул чоң транспорт системасы болуп калат. Эгер ошол транспорт системасын жакшы изилдеп, жакшы инвестиция таап, мисалы Кыргызстанга же ошол эле Бишкекке алып келе турган болсо, мындай аябай сонун иштеп кете турган системаларды көрдүм. Мен азыр кайсы өлкөлөргө барганымды көрсөтүп берейин. Көп деле өлкөлөргө барган жокмун, бирок негизи Европанын алкагында болдум. Көпчүлүгү Европа болду. Лондондо тургандыктан ал жактан көп өлкөлөргө барууга мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы алгач түндүк жагынан баштаган болчумун, Европанын ошол эле Франция жактан, андан кийин отуруп көбүрөөк биягынан кайра кирүүгө туура келди. Мисалы Италия жактан кирүүгө чыктым. Ойлогом комфорт зонага баратам, жыргап эслам деп, бирок бир топ кыйынчылыктар болду. Мисалы акчамды алдап тийген учурлар болду. Анан мен бул дагы бир мисал болуп атпайбы? Анткени акчамды алдырдым, бул ооба өкүнүп да калбайсың. Анткени кийинкисинде билесиң, демек адамдарга ишенбеш керек экен. Анан мисалы мурда аябай эле розовый очки тагынып алып, дүйнө ушундай деп жүрсөң, азыр жок, сагыраак да болушум керек экен деп ошентип калдым. Анан эң башкысы келгенден кийин мен жумушумду аябай жакшы иштейм, өзүмдүн жашаган жеримди аябай барктап калам да. Анткени саякатка чыкканда баары бир кыйынчылар көп кездешет. Ошол поездиңе кээде кечигип калганда же поездиң иштебей калганда сен билесиң, мен бүгүн каяка түнөйм. Анан ошону ойлонгондо деле сен баягы жылуу жумшак үйдө жатпай турганыңды билесиң. Анан өзгөрөсүң. Комфорт зонаңдан чыгып кабыл алууга да туура келет. Албетте, сөзсүз түрдө. Мисалы ошол эле поездге кечигип калган учурда чечүү жолдорун издей баштасың, кандай жол менен чечесиң. Анан бирок отуруп калбасаң, жалгыз болгондуктан өзүңө гана ишенесиң да. Анан андыктан чечим табасың. Мен ошого таң калдым. Табылбай калат го, отуруп каласың го деп ойлочумун, бирок башка түшсө жасалат экен. Жана чек араларды кичине жоёт. Өзүңдү курчап турган, өзүңдү байлап турган чынжырларды, алар жөн эле өзүңдүн оюңдагы эле чынжырлар экен. Алар эгер сен оюңду эле өзгөртүп ошол чынжырлардан бошотсоң, мындай чексиз мүмкүнчүлүктөр бар экенин дагы билесиң да. Ошол түшүнүүгө жардам берет. Бул албетте чексиз мүмкүнчүлүк сага алып келбейт албетте, бирок жок дегенде ошону сездирүүгө жардам берет. Жай жана азыр элдин баарын ою эле эс алуу, көл, саякатта. Ар кандай себептер менен шаардан алыс чыга албагандар деле жай мезгилди кызыктуу өткөрсө болот. Кантип десеңиз, Асылбек Бактыбеков Бишкектеги активдүү эс алуунун бир канча форматтары менен таанышып чыкты. Ногами упираемся, сразу двумя. Упираемся, встаем. Здесь сразу вот так, да? Не сразу, плавно. Чуть-чуть скорость набрали, убираем правую руку, давим на заднюю правую ногу. Не садимся, а просто колени чуть присогнуты, туловище облокочено на заднюю ногу. Bye-bye love, bye-bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye-bye love, bye-bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Bye-bye my love, goodbye, bye-bye my love. Суу үстүндөгү адреналин учурда жалгыз вейк паркта гана жайгашкан. Иш күндөрү мүнөтүнө 50 сомду түзсө, ал эми дем алыш күндөрү 70 сомду түзөт. 10 мүнөт үчүн 700 сомду сарптаганыңыз менен болгон толгон токой адреналинге ээ боло аласыз.
Бирок эгер сиз вейкбордду тепкенди билбесеңиз, адреналин алмак турсун мага окшоп кайра-кайра кулап кир сууну жутасыз. Ставим больше на заднюю ногу. Аны тебүү механизми лыжа, сноубордтун механизмине эле окшош. Андыктан лыжага ишенимдүү тура албасаңыз, вейкбордко деле бел байлабай эле коюңуз. Картинг деп аталган экстремалдуу спорттун түрү адреналинди сүйүүчүлөр үчүн абдан туура келет. Борборуздагы Старт картинг клубунда 5 мүнөттүк карт тебүүнүн баасы 400 сомду түзөт. Ал эми эгерде бул имараттын бардыгын ээлейм десеңиз, анда жайкы эс алуу убактарында 1 сааттык карт тебүүнүн баасы 7000-8000ди чапчыйт экен. Так, бияқта обязательно жаптық. Жаптык, буюрса. Трассанын астына сен турасың. Башында аялгандай коркунучтуу көрүнөт экен, бирок бара-бара бир аз аялгандай эле чын эле коркунучтуу экен. Коркуп атам. Чамдагайлыкты жана ошондой эле колдордун эрктин күчтүүлүгү талап кылынат экен. Скалодромдо 1 саат үчүн киши башына 300 сом төлөнөт. Башында скалодромго чыгуу аябагандай оңой көрүнгөнү менен иш жүзүнө келгенде аябагандай кыйынчылыкты туудурат экен. Азыр болсо мына колдордун күчтүүлүгү, анан шамдагайлык бир аз алсыз болуп бараткан чагы. Азыр мына аябай чарчап калдым. Жаман оор экен. Мына азыр болсо эң башына чыгып алып, ылдыйды көздөй түшүп келатабыз. Мындай жеңишти багындыруу аябагандай кыйынчылыкка турду. Чындыгын айтканда, өзүнчө бир адреналин, өзүнчө бир толкунданууну да алдым. Өзүм да азыр бир аз коркуп турам. Сонун экен чындыгында.